Биз азыр Көк Жар айылындабыз. Мындай село Көк Жар Алматинка менен өйдө чыгып, солго бурулган жакта. Анан могу көрүп турганда бул 226-нын конечный. Дагы кайсы автобус бар беле? Ушул эле 226. 226-нын конечный. Анан ушул жерге автобустар келип токтоп, тыныгып, анан кайра шаарды көздөй кетет да. Мына бул район. Көрүп алыңыздар, бул жерден разворот алып. Бул жерде бир көйгөй болуп атат да туугандар. Эми карап туруңуздар. Ушундан ары көздөй Алото совхозго кетет. Алото совхоз, анан дагы Бекто, дагы көптөгөн ошо айылдар бар да. Ал жактан бир эле маршрутка келет. Не деген маршрутка? 378. Эми мен айтайын дегеним, ушул кетип бараткандан, ушул жана конечныйдан полигон. Ушул жерде дача бар. Горный ветерок деген. Эми ал дача деп аталганы менен азыр 500 түтүндөр жайгышы жашайт кадимкидей эле айылда. Анан биз ушул жакта турабыз негизичи. Анан ар дайым ушу машина менен өтүп кетип баратканда ушул жерден окуучуларды көрөбүз. Үшүп кышында. Тиги бурчта Алотодон келаткан маршрутканы күтүшөт да ар дайым. Ал жарым саатта бир келет. Ал жарым саатта бир келет экен. Горный ветерокто 500 түтүн бар. Ошол жерде жашоочулардын машинеси жоктор. Ушул жерден келип, тиги жерге келип, күтүп, жол болсо Көк Жар айылына 2 километрдей жөө кышында тоңуп, мына көрдүңүздөр, оң жагы, сол жагы тала, бул жакта чөөлөр бар. Жаан жайт, кар жайт, ар кандай учур болот да. Бага жөө баспайм дегендер бул жерден маршрутканы күтөт. Кайра келатканда да ошол көйгөй болот. Анан эми биз колдон келишинче жолдон ала кеткенге аракет кылабыз окуучулардычы. Бирок мен айтып аткан нерсем муну конечныйды чойдурган. Мына ушул жерге чейин алып келип берсе өкмөт. Мына конечныйды могу жерге кылса кенен, өтө кенен жөө. Мына разворотты бул жерден алып салып автобустар. Жол болсо мынакей караңыздар. Могул жакка деле автобустар тизилип алса болот да, мисалы ушул жерди конечный кылыпчы. Могул жактан окуучулар келип, ошондо маселе чечилет эле да. Бул айылдын маселеси чечилип калат эле. 500 түтүн. Мынакей урматтуу туугандар, мен айтып аткан айыл бул жер. Бул жак жакында ушул шаарга кошулат, бирок азыр кооператив деп аталат. Мына окуучулар келатат. Окуучулар шундеп жөө барышат, бир 2 километр, 3 километрге жакын мектепке жөө барышат да. Анткени жанагы автобустар көрдүңүздөр. Башында эле конечныйда турат. Автобустарды ушул жакка чейин чоюп койсо деле бир эч бир зыяны тийбейт эле дейм да. Мына көрүңүздөр, могу жакта жергиликтүү канча деген үйлөр турат. Канча деген окуучулар ушул жактан келишет. Сиз ушул жерден түшүп каласыз да, ошону тийиштүү тармак бир карап, жергиликтүү бийлик чечип берип койсоңуз да жакшы болот эле. Ушул көйгөй, бул элдин көйгөйү да. Чоң рахмат.